тоочу маалымдоомдо жарым жылдын ичинде окуу иштери боюнча кандай иштер жүргүзүлдү, эмне маселелер болду, ошол боюнча жалпы биз карап талкууладык. Жүргүзүлүп аткан окуу программалары, алардын азыркы күндөгү абалы, азыр коюлуп аткан талаптарга байланыштуу бул дубалдык окутуу же болбосо теория менен практиканы азыркы талапка жараша тең кошуп алып берүү, ушул маселелер көтөрүлдү. Мисалы биздин университет биринчи күндөн баштап шаардагы мектеп окутуучуларынын жетишсиздигине байланыштуу биз сентябрда бул маселени колдоо иретинде биздин 4-бүтүрүүчү курстардын студенттерин дубалдык окутуу менен мектептерге жөнөтүп, азыркы күндө ошол теория менен практиканы айкалаштыруунун деңгээлинде окутуу иштерин жүргүзүп атабыз. Мындан сырткары ошол университеттеги жалпы санариптештирүү, азыркы күндө окуу иштери университетте толук санариптештирилген. Мындан сырткары ушул жакынкы арада эмнелерге көңүл бурушубуз керек, кантип биз сапатты көтөрүшүбүз керек, кантип биз ошол биздин мугалимдерди, жаш мугалимдерди мотивациялоо аркылуу аларды ошол ишке кызыктыруу менен жалпы сапатты көтөрүш керек деген сыяктуу көптөгөн маселелер каралып, талкууланып, окумуштуулар кеңешине салынып, жыйынтыктары такталды. Каржы чарбалык ишмердүүлүктүн боюнча 2024-25 окуу жылына карата толук отчет бергенге аракет кылдык. Отчетто киреше бөлүгүнүн курамы, чыгаша бөлүгүнүн курамы толугу менен көрсөтүлдү. Отчет жыйынтыгы менен канааттандырылды деп таанылды.